Biz hazır Kurmanjannатка Кичи районунда турабыз. Тагырагы Акбура суусунун жээгинде. Өзүңүздөр көрүп болгондой, мында жаш өспүрүмдөр агып жаткан сууга жуунуп түшүп жүрүшөт. Негизи бул жерде эч кандай тосулган тосмо же болбосо эскертүү баракчалары илинген эмес. Акбура дарыясындагы бул көрүнүш бүгүн гана эмес, күн ысыгандан бери жээк бойлой келип сууга чөмүлгөндөр көбөйдү. Аймактын тургундары агымы каттуу суу боюнча кооптулук тууралуу эскертүү тактайчаларынын жана тосмонун жоктугуна нааразы. Түшүп атканына болбойт. Бул жерде тосмолор деле же башка нерселер деле жок экен. Кокус алып кетсе ким күнөөлүү, ким неме. Буга болбойт негизи. Эреже боюнча өмүргө коркунуч жараткан дарыя жана агын суулардын жээктери атайын зымдар менен тосулушу керек. Бирок Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын өкүлү тосмолорду курууга мекеменин каржысы жетишсиз экендигин айтты. Бул боюнча биз жыл сайын эле кооптуу жерлерди аныктоо боюнча мониторинг жүргүзөбүз. Ушул кооптуу аймактарды тосуу боюнча жергиликтүү бийликке маалымат берип келебиз. Бул эми каражатты көпчүлүк жагы эле каражатта калат экен дагы ошол маселелер бир аз мындай аксап келди да. Ош шаары боюнча 6 канал атайын тосмо менен тосулушу керек. Анткени ал каналдар адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Ош шаардык мэриясы дагы бюджеттен тосмолор үчүн эч кандай каражат бөлбөйт экен. Жергиликтүү бийлик өкүлү жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырма берилгендигин айтып, бардык жоопкерчиликти ОКМдин Оштогу башкармалыгына жүктөдү. Буга чейин былтыр деле ушундай болгон, тосула турган жерлер тосулуп табличкалар илинген. Табличкалар өздөрүндө бар. Илиш керек, анча-мынча өздөрү рейд кылып жүргүзүш керек, өздөрү да басып карап туруш керек. МЧС аны өзүнүн каржылыгы менен куруп тосуш керек, э? Ооба. Азыр эми ушул тапшырмалар берилди, тапшырмалардын мөөнөттөрү бар. Мөөнөттөрүн каралып, эгерде аткарбаса ошо мөөнөткө анда чара көрүлөт. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Ош шаарында 8 адам сууга чөгүп каза болгон. 2023-жылдын эсебинен 4 адам сууга агып көз жумду. Алардын көпчүлүгү жашы жете элек балдар. Кылым Сурапбаева, Асилбек Турдалиев, Азам Бузириков, Бейтарап, Ош шаары.